Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад коллежи, экономикалык юридикалык бөлүмү окутуучу Калчыкеева Айдай. Саламатсыңарбы балдар, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз мамлекет, мамлекет түшүнүгү жана анын формалары. Сабактын максаты мамлекет түшүнүгү жана анын формалары боюнча маалымат аласыңар, мамлекеттин башкаруу формаларын билесиңер, мамлекеттин ички жана тышкы милдеттерин талкуулайсыңар. Мамлекет түшүнүгү деген эмне? Мамлекет түшүнүгү биринчи жолу 16-кылымда мамлекет түшүнүгү пайда болгон. Аны италиялык философ Макиавелли өзүнүн эмгегинде батыш маданиятына биринчилерден болуп киргизген. Макиавеллинин ою боюнча мамлекет өз алдынча түзүлүш жана аны элдин эркин жана укуктарын коргой билген жөндөмдүү акылдуу жетекчилер башкарууга тийиш деген. Мамлекет араб тилинен алынган. Арабча мамлека, мамлекет, өлкө хандыгы дегенди түшүндүрөт. Мамлекет деген эмне? Белгилүү бир коомду кучагына алган саясий уюм, өз алдынча аймактык ээлиги, калкы жана аны башкаруу, коргоо, ошондой эле ага кызмат өтөө үчүн атайын түзүлгөн бийлик аппараты болот. Илимде жана эл аралык укукта мамлекет түшүнүгүнүн бирдиктүү жана жалпы таанылган аныктамасы жок. Кийинки илимий адабиятта баш ийүүгө аргасыз кылган атайын бийлик аппараты бар бир тап же жалпы элдин кызыкчылыгы жана эркин көзөгөн коомдук саясий бийликтин өзгөчө уюму катары түшүндүрүлөт. Мамлекеттин келип чыгуу теориясы. Теологиялык диний теория. Мамлекет Кудай тарабынан жаратылган. Башкаруучу Кудайдын эркине баш ийет. Негиздөөчүлөр. Фома Аквинский жана Августин. Бул окумуштуулар 1225-жылы төрөлүп, башкача айтканда 13-кылымдарда жашап өткөн философтор. Келишим теориясы. Адамдын табигый укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо үчүн алардын ортосундагы келишимдин натыйжасы. Негиздөөчүлөр. Жан-Жак Руссо. Мамлекеттин келип чыгуу теориясы. Зордук-зомбулук теориясы. Бирөөнүн үстүнөн башка бирөөнүн үстөмдүк кылуу менен жүргүзүлгөн пайда. Коомдук теңсиздиктин идеалисттик теориясы. Негиздөөчүлөр. Дэвид Карл. Мамлекеттин келип чыгууда патриархалдык теория. Мамлекет үй-бүлөдөн келип чыккан. Букаралар башкаруучуга балдар атасына кайрылгандай болушу керек деген оюн билдирген. Мамлекеттин келип чыгышындагы теориясы. Таптык теория. Мамлекет бул таптык күрөштүн жыйынтыгы, үстөмдүк кылуучу класстын колундагы куралы. Негиздөөчүлөр. Карл Владимир Ильич. Мамлекеттин белгилери. Мамлекеттин төмөндөгүдөй белгилери бар. Биринчи — бийлик. Экинчи — элеген аймагы. Үчүнчү — мыйзам чыгаруу укугу. Төртүнчү — салык жана салык жыйноо системасы. Бешинчи — мамлекеттик символдор. Алтынчы — өлкөнүн калкы, жарандык коом. Жетинчи — бирдиктүү акча биримдиги. Сегизинчи — мамлекеттик тил. Тогузунчу — суверенитет. 10-чу — куралдуу күчтөр. Мамлекеттин функциялары. Мамлекеттин функциялары деген эмне? Мамлекеттин функциялары бул алдыга коюлган максаттарга жетишүүдө жана көйгөйлөрдү чечүү багытындагы мамлекеттин негизги ишмердүүлүк багыты. Биринчи — экономикалык, экинчи — коргоо, үчүнчү — социалдык, төртүнчү — экологиялык, бешинчи — коргонуу, алтынчы — дипломатиялык, жетинчи — тышкы экономикалык. Мына ушул функциялар иш жүзүнө ашырылат.
Жарандуулук. Жарандуулук деген эмне? Жарандуулук бул адамдар менен, граждандар менен мамлекеттин ортосундагы туруктуулук, укуктук байланыш. Ал мамлекет менен тыгыз, мамлекет менен анын бийлиги астында турган жактын ортосундагы өз ара мамиледен улам ачык көрүнөт. Мамлекет адам укугу менен эркиндигин тааныйт жана кепилдик берет. Чет өлкөгө чыкканда анын кызыкчылыгын коргойт. Ошондой эле мамлекеттеги граждандар, болбосо жарандар, ошол мамлекеттин ичиндеги мыйзамдарды аткарууга, мыйзамдарга баш ийүүгө милдеттүү. Мамлекеттин формалары. Аймактык түзүлүштү башкарууда мамлекеттин саясий бийликтин ишке ашыруудагы уюштуруунун жол жобосу жана ыкмалар системасы. Мамлекеттик формалардын элементтери. Биринчи башкаруу формасы, экинчи саясий режим, үчүнчү мамлекеттик түзүлүштүн формалары. Биринчи монархия. Абсолюттук чексиз бийлик, чектелбеген. Экинчи чектелген конституция жана парламент аркылуу. Үчүнчү республикалык, парламенттик, президенттик аралаш болуп бөлүнөт. Кийинкиси мамлекеттик түзүлүштүн формалары: федерация, унитардык жана конфедерация. Мамлекеттик башкаруунун формалары. Башкаруу формасы бул жогорку мамлекеттик бийликтин уюштуруу жолу. Мамлекеттик бийлик кимге таандык экендигин аныктайт. Ким башкарат? Мамлекеттик бийлик кимге таандык деген суроолорго жооп берет. Биринчи монархия, экинчи республика, үчүнчү теократия, бешинчи халифат. Монархия деген эмне? Монархия башкаруу формасындагы мамлекеттин башында бийликти укум-тукумга чейин мурастаган монарх, падыша, король же шах турат. Ал өлкөнү мөөнөтсүз башкарат жана башкаруудагы катачылыктары үчүн эч кандай юридикалык жоопкерчиликке тартылбайт. Монархия абсолюттук, парламенттик, дуалисттик болуп үчкө бөлүнөт. Абсолюттук монархияда төмөнкү мамлекеттерде колдонулат: Катар, Оман, Сауд Арабиясы. Парламенттик: Улуу Британия, Норвегия, Швеция. Дуалисттик: Иордания, Марокко, Непал. Абсолюттук монархия деген эмне? Абсолюттук монархияда монархтын бийлиги чектелген эмес, мамлекетти жеке өзү башкарат. Мындай бийлик Франциянын королу жана Россия империясынын императоруна берилген. Конституциялык монархия. Конституциялык монархияда монархтын бийлиги конституция же мыйзам тарабынан чектелип, көбүнчө ал өкүлчүлүктүн милдетин гана аткара алат. Улуу Британиянын королевасы Елизавета II өкүлчүлүктүн гана милдетин аткарат. Дуалисттик монархия. Дуалисттик монархияда артта калган өлкөлөр үчүн мүнөздүү. Ал жерде феодализмдин калдыктары дали болсо зор ролду ойноп, буржуазиянын экономикалык жана саясий позициялары алсызыраак. Дуалисттик монархия негизинен начарлап жаткан феодализм менен күч алып жаткан буржуазиянын ортосундагы компромисс. Иорданиянын королу Абдалла II. Республика. Республикалык башкаруу формасында мамлекетте бийлик эл шайлаган бийлик органдары тарабынан жүргүзүлөт. Республикада бийлик бир адам тарабынан эмес, мамлекеттик органдардын тутуму тарабынан жүргүзүлөт. Бийлик мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийликтерине бөлүнүүгө жатат. Мамлекеттик органдарды түзүүдө эл катышууга тийиш. Мыйзам чыгаруучу орган
парламент жана мамлекет башчысы президент белгиленген мөөнөткө гана шайлануусу керек. Ошондой эле жогорку кызмат адамдары келтирилген каталары үчүн юридикалык жоопкерчиликке тартылууга жатат. Республикалык башкаруу төмөнкү мамлекеттерде: президенттик Аргентина, Бразилия, АКШ; парламенттик Германия, Индия, Италия, Швейцария; аралаш Австралия, Россия, Франция. Президенттик республика. Президенттик республикада мамлекет башчысы президент жалпы эл тарабынан шайланып, мамлекетти башкарууда, өкмөттү түзүүдө чечүүчү күчкө ээ. Өзгөчөлүктөрү: президент мамлекеттин башчысы эл тарабынан шайланат. Президент өкмөттүн башчысы өкмөт президент тарабынан шайланат. Өкмөт президент алдында жооптуу. Парламенттик республика. Парламенттик республикада мамлекет башчысы парламент тарабынан шайланып, парламенттин алдында отчет берет. Өзгөчөлүктөрү: президент мамлекеттин башында турат, парламент тарабынан шайланып, ишмердүүлүгүн парламент көзөмөлдөйт. Өкмөт башчы, премьер-министр башкарууда таасирдүү ролду ойнойт. Өкмөт жана парламент. Германиянын президенти Франк-Вальтер, ал эми Германиянын канцлери Меркель. Аралаш республика. Аралаш президенттик парламенттик республика. Мындай мамлекетте президент менен парламент бири-бирин тең салмакта кармап турат. Өзгөчөлүктөрү: президент мамлекет башчысында турат, эл тарабынан шайланат. Премьер-министр өкмөт башчы, өкмөт президент тарабынан дайындалат. Өкмөт парламент алдында жооптуу.